Сагынбайдын манасы. Манастын төрөлүшү. Ат коюлушу. Кара сөзгө айландырган Рыспай Исаков. Ичээр чайын аксы менен күчөрдөн алдыртып, кара шаарга мал көктөтүп, иленин башын жайлап турган Жакыпка калмактан кордук, Кытайдан кыстоо көргөн, азган менен тозгондон, ата-энеден бозгондон, ар кайсысы ар жактан келип отуруп, төтөнү 70 болду. Жергиликтүү чоңдорго арыз айтып кайрылып, иленин башы эки аралды өзүнө каттатып алган Жакып бул кезде Азоо белди жайлап турду. Орозду кандын 10 уулу Ополтоодо калган. Байдын 2 баласы Кашкардын талаасында. Көз каман атыгып кеткен Үсөн Манжурия талаасы Тебиттин аркы тушунда. Түлөө тойдон бери туура 2 жыл өттү. Кудайдын буйругу менен Чыйырдынын боюна бүтүп, анысына 3 ай толгондо Жолборстун жүрөгүнө талгак болду. Жеригинен жүдөп жүргөндө Каңгайдын кара мергени Жолборс сатып, терисин сыйрып алыптыр, калган этин калтырыптыр деген кабар жетти. Аны уккан байбиче жылкычысы Бадалбайдын колуна кара кулак жамбы карматып, Жолборстун жүрөгүн алып кел деп жөнөттү. Жылкычы Жолборстун жүрөгүн алып кайра тартты. Келаткан жолдун боюнда телиден өлгөн бээни жылкычылар адалдап союп аткан экен. Анын да жүрөгүн кошуп алып, байбичени сынамакка 2 жүрөк менен эртеси түш ченде жетип келди. Жолборстор жолго жатканбы, Каңгайдын кара мергени катарлап экөөнү атканбы, же мал жүрөгүн Жолборс деп башынан шорум катканбы деген Чыйырдынын кебине Бадалбай Жолборстун эле жүрөгү экендигин айтып актанды. Байбиче жесказанга чала була бышырып жеп, 2 аяктай шорпосунда калтырбай жутту. Ошону менен талгагы канып, магдырап жатып калды. Баланын бойго бүткөнүнө 9 ай 9 күн болгондо бейшембинин түнүндө толгоо башталды. Аман эсен көз жарып алса экен деген Жакып Назырга кыйла мал сойдурду. Ак боздон бээ союлду, алтындан бакан коюлду. Алан сайын байбиче айгайын айтып чоюлду. Толгоосу күчөй берди. Ошондо Жакып ак сары башыл кой, ай туяка бээ, ай мүйөзгө уй, айры өркөчкө төө чалды. 7 күн толгоо тартып, эртең бейшембиде тууй турган маалы болду дешип, Дамбылданын катыны даярданып, Бердикенин катыны белеңденип, Кутубайдын катыны курсагын оңдоп, Ак Балтанын катыны азырланып калды. Баланын үнүн укканда сүйүнгөндөн жүрөгүм жарылып кетпесин деп чоочулаган Жакып айылдан окчунураак болуп турууну эп көрдү да, кыл аркандан кермеге 40 кара боз быштыны байлатты. Жетпей калса минсин деген ойдо жана 7 кур ат кошту. Эркек туулса ушул аттарды минип кабар берүүсүн өтүндү. Кыз болсо сүйүнчүлөштүн кажети жок экендигин дагы эскертти. Өзү тоону көздөй бастырып кетти. Жолдон жорго боз аттын үйүрүндөгү кара жалды кула бээнин тууй турган болуп кайкалактап калганын көрдү. Аялы эркектер өссө ушул кулунду энчилемек болду. Атүгүл жорго боз атын камбар боз деп өзгөртүүнү чечти. Шакандын толгоосу 8 күнгө жетти. Бирок али төрөй турганы билинбейт. Ушул учурда курсакта бир илме кайып иш болуп өттү. Кудайдын кудурети менен карындагы балага жетип келген умайыне периште сыртка чык деп чапкылады. Ырыскым кайда? Деген баланын суроосуна жалган жайда деп жооп берди. Мукил периште баланы сыртка шаштырды. 12 катын Чыйырдынын белин тартып, каканак суусу шар этип, акыры баланын барылдаган добушу угулду. Карынды катуу сүзгөн бала 2 колуна толтура кан чеңгелдеп түшүптүр. Төрөлгөн баланын эркектиги билингенде байбиче эстен танды. Катындын баары чуулап, мартуу басты деп турганда кайра эсине келди. Дамбылданын зайыбы киндигин кести. Оромолго орой калайын деген Канымжандан бала оң колун сууруп алды эле, 30 дагы баладай колун сууруп алды, 40 дагы баладай бутун тартып алды деп таңданды. Бакдөөлөт аны жемелеп, ымыркайды колуна алды. 15 баладай салмагын байкап, ичине кубануу толду. Куртканын зайыбы Канышбек ооз антмакка эмчек салды. Бала анын өзөгүн үзө сорду. Андан соң 3 карын май берди эле аны 3 саатка койбой
жалмады. Чыйырды эмчек салды эле абалкысы сүт чыкты, экинчиси суу чыкты, үчүнчүсү кан чыкты. Ошондо Шакан өлүп кала жаздады. Баланын төрөлгөнүнө сүйүнүч кылып, 8 бээ союп, жентек берди. Кермеге байланган 48 атты минип, Жакыпка сүйүнчү айтмакка ар ким ар кайда чапкылады. Чыйырдыга каралашкан акысына экелечек бир суп чапан алып келген Сулайка абышкасы Акбалтаны сүйүнчүгө чап деп кыйнады. Уудан калган итке окшоп, элдин соңунан чапкылаганда эмне? Тоюнбаган топор бар, жарыбаган жалчы бар, ошолор бара берсин, деген абышкасын кемпири жайына жаткырган жок. Бай Кудайга казына, жүгүргөн албайт, буйруган алат, деп отуруп көндүрүп, акыры көк чолокко мингизди. Акбалта Жакыпты издеп жолго чыкты. Кара суунун четинде, көк өтөктүн бетинде, азганакай жабырда, ат кулактуу шабырда, кара жалдуу кула бээнин кулунун телчитип, тумшугун сыгып, шыйрагын шыпырып, энесине ээрчитип турган Жакыпка Акбалта алыстан «Сүйүнчү» деп бакырык салды. Ансыз да араң турган байкуш аны укканда эсинен тана жыгылды. Калпак менен алып келип, бетине суу чачып отуруп, араң эсине келтирди. Эсине келген Жакып: «Перзентим эркекпи же кызбы? Өз көзүң менен көрдүңбү? Же катындардан уктуңбу?» деп такып сурады. Балаңдын бакырган добушу тай чабым жерге угулду. Ал үндү угуп, үйдө отурган менин жүрөгүм оозума тыгылды. Катындардын айтымында балаң байбичеңдин боорун балчыктай эле кармап чыгыптыр, деген Акбалтанын кебине «Сүйүнчүңө сары алтындан бир калта ал, жайытта малдан бир канчасын ал. Бирок мен бир өлөңдү жерде өрттөгөн, кара сууга кан куйган, камкор балалуу болгон турбаймынбы?» деп кейип калды. Ага Акбалтанын ачуусу келип, катуу жемеге алды. Ошондо гана Жакып өзүнө келип, үйүрү 300гө толгон, 3 асый болгон камбар боздун үйүрүнөн 9 ал, төөдөн 4 ал, 4 уруу малдан 4-9 ал. Калганы болсо катындардан камтып ал, кыздардан кымтып ал, келиндерден кетип ал деп 9 жылкыны ошол жерден кармап берип, үйүн көздөй жол тартышты. Жолду ката баягы кермедеги атты мингендер сүйүнчүлөп чыгып атышты. Ар биринин минген атын сүйүнчүсүнө кармата берди. Астынан тосуп чыккан Канышбек менен Канымжанга бешикпоо бек болсун дегенди айтып үйгө кирди. Чыйырды жанут ичик жамып отурган экен. Байкамакка баланы колуна алды. Ошондогу баланын көрүнүш келбети. Маңдайы жазы, башы кууш, бар боюнда турат туш, кочкор тумшук кош кирпик, көркү калча, көзү тик, жалаяк ооз жаргабак, жаагы жазы эки узун, ээрди калың көзүңкүр, эр мүнөзү көрүнөт. Алакан жазык кол ачык, аттанып чыкса жол ачык, алп мүнөзү көрүнөт. Кең көкүрөк жайык төш, аркасы кең бели түз, айбаты катуу, заары күч, пил мүчөсү көрүнөт. Жолборс моюн жоон билек, жооруну калың таш жүрөк, жылма кабак, жылдыз көз, бөрү кулак, жолборс төш, бөлөкчө түрү бар экен. Туулган баланын турпатына ыраазы болуп, көңүлү толуп, бетинен өптү. Жаздын алды баарда чоң той кылмак болуп калды. Кантоо, Алтай, Шыйкуудагы жылкысы 38 000, Кара шаарда конушу болуп, кою 80 000. Чыландын башы, Чөңөр жардагы төөсү 6 000ден ашуун, Камбыл менен Жамбылдагы ую 7 000 болуп, Кулан жайлак, Куу тезге кураты толуп турган кез экен. Үлкөн тойду 70 үйлүү айылы үлгүрүп күтө албасын билип, Анжан, Ташкент, Кашкар, Кабагарт, Сары колдогу агайын тууганды шултоо кылып чогултуп алмай болду. Тойго кабырга тууган Кыпчактан баштап, Алчын, Үйшүн, Найман, Абак, Тарак, Аргын, Маңгул, Кытай, Сарт, Тыргоот калмагынан бери чакырмакка камынды. Орозду Ополдо калды, бай Сугумда калды. Көзкамандын балдары Көйкапка кетти деп кейип, той берүүгө даярдык баштады. 30 кишини чабарман кылды. Кызылчок Кытайдын четинен тартып, Жаркендикти, Тотулукту, Кашкарлыкты, Котондукту кошо чакыртты.
Самаркан, Жизак, Маралбашы, Долон, Оротөбө, Кожент, Олуя Ата, Ташкент, Орчун Кокон, Маргалаң, Иле, Чүйгө, ошондой эле Каракум калмагына кабар салды. Туурасы Эртиш суусу, аягы Орол тоосу, бир чети Тибеттин чөлү, күн чыгышы Камбылдын Кунар белине чейинки элдин баарын чакыртып, той өтүүчү жерди Үч арал деп белгиледи. Элдин келүүсүнө 4,5 ай мөөнөт коюлуп, камылга башталды. Жалаң эле ат чабыштын баш байгеси 500 кызыл нар, 2 төөгө жүктөлгөн эндей алтын зар, 500 жылкы, 1000 кой болду. 30 атка байге белгиленип, аяккы байгеге 6 кара, 80 кой сайылды. 100 кишиге түнөгөр балбанды башчы кылып, 400 аттан төө менен мөмөчөмөгө жиберди. Канды тоонун оюна, Кара суунун боюна, Үч аралдын түзүнө конуп, тойго күтүнүп калышты. Айткан мөөнөт бүтүп, күн күзүнө айланып, той башталды. Той башталган бейшемби күнү 90 бээ, эртеси жумада 100 бээ союлду. 500 бээ союуга ниеттенип, кайра бейшемби келгенче күнүнө 50 бээден сойдурду. Ал күнү 60 акбоз бээ, 2000 кочкор, 50 бордогу өгүз союлуп, 400 төөгө артылып келген мөмөчөмө жайнатылды. 600 аттанга ак күрүч артылып келинди. 40 000 чана-чимешке кара мейиз салынып, кызыл арак тартылды. 700 очокту жеркендикке каздырып, эсетке эт бастырып, калмакка казан астырып, сартка сорпо сапыртып, 600 аргын найманды эт тартууга шайлап, 70 үйлүү кыргызга эт башкартып койду. 30 үйлүү нойгутту отунга бекиди. Тойго Кытайдан эле 40 000 кол келди. Кыл жылоолуу ойроттон Туушаң төрө келди. Калмак, казак, кыргыз, түрк болуп катарлата келип отурду. Ошентип, баары келип болгондо той шааниси башталды. Балбан күрөштө калмактын, карасманын, казактын калдар бөкөсү жыгып, 6 жылкы бир төө байгесин алып кетти. Кийинки Маңгулдун чокон дөөсүнө каршы Түрктөн Түгөлбай чыкты. Экөө билектеше кеткенде Түгөлбай бир булкуу менен билегин сууруп алды. Андан соң чокондун билегин кое бербей, бел куру менен кошо бекем кармап, көтөрүп чыгып, 6 сыйыр, 5 жылкы байгесин алып кетти. Балбандары жеңилгенге ардыгып калган Кытайдын Күнөс деген балбаны Туран тукумунун канын төгөм деп, урушмакка ураан салып деле, ага каршы Бараккандын небереси, Камбаркандын уулу Айдаркан желек жапырып чыга келди. Ал анткенде Кытайдын 60 000 аскери айгайлады. Бери жактан түрк уулу дүркүрөп чыкты. Той үстүндө тополоң болбосун дешип, Эламан, Тас чечен, Эштек багыш, Агыштар Маңгулдан калыс алып арага түштү. Ошону менен балбан чыкпай же ат чаппай 2 күн жай жатып калышты. Эртеси ат чабыштын айтылган байгеси камдалып, аттар 2 күн ары айдалып, өгүз кечүү калкандан бери тартты. Эл аттардын келер жолун утурлап калышты. Эштектин желтаманын Эламан сүрөгөн экен. Аттардын алдыңкы караанынан ошол көрүндү. Артынан багыштын сур кийиги, соңунан каңгайлардын кара суру келатат. Анын артынан семиздигинин соорусу солоктоп, Тас чечендин тоо карасы келет. Андан кийин алтайлыктардын нар карасын этектеп, Калмактын Каражой аттуу түндүкчүсүнүн тору кунаны келет, кой күлүк менен жарышып. Аны көргөндө кунаным сай тулпарга жетти. Тыргооттук сүрөбөйсүңбү деп Каражой айгай салды. Анын артынан Анжандын ак элик, соңунан ак бакай көрүндү. Ар ким өз күлүгүн сүрөөнгө алып айкырык толду. Марага келгенде желтаманды сур кийик басып өтүп, алдыга жедигер аты чыгып кетти. 31 атка байге сайылып, ак балтанын көк чологу 31-чи болуп, 6 кара, 80 кой байгесин алды. Баш байгенин ээси багыш
соогат сурап барган Жакыпка 500 кызыл нар, 500 жылкы, 1000 койдун баарын калтырып, болгону 2 төөгө жүктөлгөн алтын күмүш зарын гана алды. Той аягы болуп, балага ат коюучу кез келди. Кыпчактардан бай жигитти, кыргыздардан элеманды, анжандан куртка чалды, аргындан кара кожону, нойгуттан ак балтаны, ногойдон эштекти, түрктөн абдылданы, өзбектен дамбылданы, катагандан мунар бийди чакыртып, аксакалдан алтоону алтын дейилди, калган кара сакал кер мурут үчөөнө бирден тон сарпай кийгизди. Чыйырды да 2 кымкап 50 дилде кармап даяр туруптур. Жакып балама ат коюп бергиле деп суранды. Андагы элдин оозуна жакшы ат келбей турганда, колундагы аса таягын шалдыратып, кайдан жайдан белгисиз бир ак күлөлүү думана пайда болду. Отургандардан балага ат кое албай тургандыгын бердикеден уккан соң уруксат сурады да, баш жагына мем келсин, пайгамбардын сүрөтү, ортосуна нуң келсин, оуянын сүрөтү, аягына сен келсин арстандын бооруну, арты кайда кетти экен ал үчөөнүн оруну, деп ысымын манас атады. Көпчүлүк коюлган атты жактырды. Чыйырды колундагы 2 кымкапты ат койгон думанага берди эле, алдым, кайра бердим деп буларга кайтарып берди. Кайта берген тондун бирин Катагандын Урматбай, бирин Кашкардын Калмат Акуну алды. Думана болсо көздөн кайым жоголду. Кабар ал ушул сөзүнөн, карап турган Дубана кайып болду көзүнөн. Айтып турган сагынбай алган экен бу кебин арбактардын өзүнөн. Кетирбейт экен Кудайым кечертели эсинен. Эми айрым бир сөздөргө түшүндүрмө бере кетели. Манас эпосунда абдан көп жер суу аттары кездешет. Алардын бири Аксы топоними. Аксы азыркы Кыргызстанга караган Аксы тууралуу эмес, Турпан тараптагы жер жөнүндө сөз болуп жатат. Ана эске салгылачы, Бай Жакып Аксы менен Күчөрдөн эмне алдырат? Ошондой эле жерик, талгак деген сөз. Боюнда бар аялдын белгилүү бир даамдык күсөшү, самашы. Чыйырды байбиче жолборстун жүрөгүнө талгак болгондугу бизге белгилүү. Жамбы, уютулган алтын же күмүш. Жалпы эле уютулган алтын күмүш жамбы деп аталып, шаң-шуур, чочпара, тай-туяк дегендери анын көлөмүн билдирген. Илгери кыргыз эли жамбыларды соода сатыкта да колдонушкан. Тели жылкынын оорусунун бир түрү, айланбаш болуп калуу. Сөз тел болуу, дел болуу дегенден алынган. Эпоста жылкычы Бадалбай телиден өлгөн бээнин жүрөгүн байбичекке сынамакка алып келген жайы бар. Курат көп минилбеген, майы кетпей, семиз турган ат. Бай Жакыптын кураты кулан жайлак куу тезге толуп батпай тургандыгы дагы айтылган жайы бар. Каканак адамдын же жаныбарлардын жаңы туулган баласынын сыртындагы жука чел кабык. Тон. Адатта каканак жарылып, суу кетип, анан бала төрөлөт. Кээде тону менен төрөлгөн учурлар да кездешет. Мартуу басуу, албарсты басуу, кара басуу. Бул төрөт учурунда кездешет. Элибизде куучулар да болгон. Алар албарстыны кууп, аялды өлүмдөн сактаган деген маалыматтар да бар. Чыйырдыны да төрөт учурунда мартуу басып, кайра өзүнө келет. Жентек баланын төрөлүшүнө арнап өткөрүлүүчү сый тамак, жөрөлгө. Ошого арнап жасалган тамакта жентек деп аталган. Демек, Манас атабыздын доорундагы жөрөлгө биздин күндө да өткөрүлүп, жентек тойлор берилип келет. Бабалардын салт санаасы бүгүн да өз күчүндө. Шабыр. Биринчи мааниси саздуу жерде өсүүчү камыш түркүмүнө кирген өсүмдүк, майда камыш. Экинчи мааниси дабыш тууранды сөз. Камыш сыяктуу чөп-жарды аралаганда чыккан добуш. Бул жерде биринчи маанисинде колдонулду. Жанут, энат.
Еноттун терисинен жасалган кийим. Анын терисинен ичик, тондор жасалган. Бул жөнүндө эпосто көп эле жерде айтылат. Калча сүрдүү, айбаттуу деген мааниде, негизинен ырайы суук маанисинде да колдонулат. Андан сырткары жалданма аскер дегенди да билдирет. Айрым учурда бул сөз кулдарга карата да айтылганы кездешет. Коңурбайдын негизги сапаты катары лакап аты катары да айтылат. Жоорун, далы дегенди түшүндүрөт. Кыргыздын көөнө сөздөрүнөн. Демек, жоорунчу деген сөз далычы дегенди билдирет. Дейилди, кымбат баалуу кездемеден сыртталып жасалган тон. Сарпай, кийит, сый кийим. Аш тойлордо азырда сарпай берилет.